Айкөлман алғауылан, күректөй болған қашқа тиш, бұсыр ата чайнады, арстандай көзі жайнады, ақ құлаға мингенде, ақ тонын кигенде, сөйлөкөт, сөйлөтү, атқа минген келбети, ала тодой көрініп, көрсө көңіл бөлініп, ошол кезден Ерманас, қана дұшман қана деп, екі жағын қаранып, арыстандай чамынып, көрсө көңіл бөлініп, муа күлді сыр найза, түздім найза сундурду, қайқыр құлаш дундурду, мұн ошонды қытайды, аралап кіріп қал деми, Айкөлман алғауылан, орто жерін бір өзі, ойып кені берделе, тегерегін қырқ чоро, сойып кені берделе, Айкөлман батырдың қарына чыдабай, қайнап келген көп қытай, алапайым тау албай, адамға ақыл сал албай, ало кенін қоңғырбай, ұрыш қылып тұр албай, қачып қалған кез екен, ошол күндің Ерманас, толқып жатқан қытайды, сапырып кіріп қалғанда, қайнап жатқан қытайлар, қачып қалған кезінде, арқасынан қырық чоро, ешіп шығып кел атат, томолотып баштарын, ошонда кесіп шығып кел атат, Айкөлман алғауылан, қайнап жатқан қытайды, айдап сойып тигенде, қойға бөрі тигенде, орто жерін бір өзі, ойып келіп керделе, тегерегін қырық чоро, сойып келіп берделе, жердің беті қан болып, атаңның көрі құдүйні, жошылып қалған жер ошол, 12 қан қалың жұрт Айкөлман батырға, қосылып еле қалған жер ошол. Алаңғытша болған жоқ, ало кенін қоңғырбай, ала қандай қат беріп, алты будан ат беріп, Манас келіп қалды деп, ұшу тұрған қытайға, тополоңды салды деп, толқып жатқан қытайдың, тобын бұзу өтті деп, түйіне çoğu жетті деп, ерешен тартқан ерелді, телегейі тең өлді, Ерманасқа кез болған, баяқ қытайлардың бар өлді, атаңның көрі құдүйіне, көргілікті көргені, деп ошентіп қарачы, қарақандай қанына, түппежіндің шарына, мұндай бұйрық салғанда, көрсе көңіл бөлініп, ошол күнде қарачы, теке көрсе теріп жеп, бақа көрсе басып жеп, құлан көрсе құрчап жеп, келген екен мадаңша, мұнна қызық тамаша, нес қарасы баш болып, түйінен бері түріліп, қалмақ Қытай бірігіп, бары келді жүгіріп, ошолордың içinde көрсе көңіл бөлінет, бел байлаған бел екен, қара Қытай манжуның қасиетті ер екен, телегейі тең екен, чоңдығы тодой көк бұққа, миніп келді мадыққан, өз білгенім бұл жерге, біліп келді мадыққан, мадыққанды қарасаң, алдындағы көк бұққа, желгенінен жел жетпейді, басқанына мал жетпейді, үстіндегі мадыққан, алышқан менен ал жетпейді, мадыққанды қарасаң, чоңдығы тодой көк бұққа, миніп алған кез екен, көмір зауыт тондорын киіп алған кез екен, алақанда қырғызға көргілікті мадыққан, көргөде тұрған өз екен, мадыққанды қарасаң, пендеден бөлек сөзі бар, чекеден жалғыз көзі бар, көрсе көңіл бөлініп, мадыққан батыр келгенде, жер қозғолып, тоз болып, тополоңы тоз болып, жерден жүзі қозғолып, қарына чыдабай, ошол күнде қарачы, қарап тұрған көп Қытай, арқадан жөніп қалыптыр, құмбу десе ел екен, атаңның көрі құдүйіне, қаптап кетші сел екен, Мадыққан батыр келгенде, сүйінгөнден көп Қытай, күні туып қалыптыр, айқырықты салыптыр, барабанын қаққылап, сұрнайларын тартқылап, ошол күнде қарачы, алдындағы буданды, сылай-сылай чапқылап, жер жайнаған қалың қол, қаптап жүріп кел атат, найзаның ұчу жылтылдап, адамның башы қылқылдап, көптігінен Қытайдан, қара құрттай көрініп, көрсе көңіл бөлініп, қаптап Қытай
келгенде, мына ошону көргөндө, алаканда кыргыз эл толкуп жаткан Кытайга тоон бузуп киргенге так кол болуп тура албай, ошо күндө карачы атын оозун бура албай, алаңгыча болгон жок. Чоңнугу тоодой көк букка минип келген Мадыккан аралап кирип согушка катагандын кашоюн. Ошо күндө карачы көмө сайып кетти эле, аркасынан көп Кытай аңтара түрүлүп барып жетти эле. Атынан алып ошо кез төртбүктөп алып өттү эле. Мына ошондо кан кошой байланганын көрдүңбү? Каканчындын бежинге айдалганын көрдүңбү? Кардан Мадыккан көкчө менен муз бурчак экөөнү катар жетти эле. Экөөн көмө кой өттү эле. Мына ошону көргөндө карына чыдабай, анын артын карасаң ак балтанын чубагы өлгөн жанын тиргизип, Айдаркандын көкчөсүн көк аллага мингизип алып жүрүп кетти эле. Мына ошондо карачы алаңгыча болгон жок. Мадыккан баатыр келгенде алаканда кыргызды аралап союп кирдеми, кез келгенин талкалап, кылыч менен майдалап, айдап сүрүп тийгенде, мына ошону көргөндө көңүлү бөлүнүп, Улакандын Эрсыргак Катагандын Кошойдун алдынан чыгып калыптыр. Катагандын кан кошой калкатасы карыя, капилеттен байланган ушуп турган олия, айдалганын көргөндө качырдын үстүндө байланганын көргөндө, ошо күндө Эрсыргак турбай турна чөгөйүн, тирүү жүрбөй өлөйүн деп ошондо бакырып, манаста уран чакырып, Улакандын Эрсыргак жаны калбай чамынып, арыстанда камынып, ошол күндө карачы алдындагы буданга олбу-солбу кам туруп, калкатасын Кошойду ажыратып алайын, кайнап жаткан Кытайга чоң бүлүктү салайын деп ошондо Эрсыргак аралап кирип бардеми, кылыч менен кыйратып, найза менен куллатып, таш сыйынган Кытайдын тазаларын ыйлатып, ошол күндө Эрсыргак так төбөдөн тийди эле, ителги тийген таандай быт-чыт кылып сүрдү эле. Керней сурнай тартышкан, күнү тулуп калышкан, кылкылдаган көп Кытай Катагандын Кошоюн ажыратып алдеми, кылкылдаган Кытайга башына мүшкүл салдеми. Улакандын Эрсыргак эрекенин билгизди, анча-мынча жаманды найза учунда килгизди. Мына ошондо Эрсыргак Катагандын Кошоюн кергалан атка мингизип, эрекенин билгизип алып жүрүп кеткенде, өчкөн отун тамызып, өлгөн жанын киргизип алып жүрүп кеткенде, муратына жеткенде, мына ошондо Эрманас Мадыкканды көргөндө, көрсө көңүл бөлүнүп, атаңдын көрү Мадыккан жайнап койсом бул капыр, алаканда кыргызды түйүнө чогуу жетет деп, түгөл талап кетет деп, ушуп турган Мадыккан башына балта чабат деп, алаканда кыргыздын бир эсебин табат деп, мунун ойлоп Эрманас жолдон чыгып четтешип, Мадыккан менен беттешип, алдындагы Аккулла катар жүрөт жарышып, Мадыккан менен Эрманас аянбастан чабышып, Аккулла менен Көкбукка катар жүрөт жарышып, кыран турган экишер үзөңгүсүн тебишип, ат үстүнөн эңишип, чокмор менен коюшуп, так төбөнүн оюшуп, былчылдашып турганда, ошо күндө экишер бирин-бирин ала албай, бирине билек сала албай, ат үстүнөн алышып, мына ошондо карачы кылыч менен чабышып, кылычсыны быркырап, сабыл колдо калышып, чоң урушту салганда алаңгыча болгон жок. Ошол күндө Эрманас кезегин берип турдеми, керилип сайды Мадыккан кабагым кашым деген жок. Мадыккан найзадан кайгы капа жеген жок. Кезегин берип Мадыккан келсең эми келгин деп, Эрманас мени көргүн деп, найза сайып өткүн деп, алың жетсең өлтүргүн деп ошентип бакырды. Эрманасты чакырды. Кезегин берип турганда Айкөл Манас кабылдан айкырып найза сунганда, сыр найза кетти быркырап, тусту жакка чыркырап. Мына ошондо Мадыккан зың-зың этип кенебейт, Эрманастын сайганын ошондо бучкагына теңебейт. Атаңдын көрү Мадыккан экөө бирдей кенебейт, кыйын турган дереккен, тенегейи тең экен, жолдон чыгып беттешип, күнү түнү чабышып, ат үстүнөн эңишип, көк букадай сүзүшүп, көрүнгөн жерин үзүшүп, ак билектен далышып, балбанчасынан чалышып. Ошол күндө карачы жоо жарактын барысы тусту жакка чыркырап, сабуу алып быркырап. Мына ошондо Эрманас Мадыккандай баатырды ортогон алып урушту,
айкырым найза сунушту кыран турган кырк чоро теңиректеп алганын Коңгурбай батыр көрдеми көгүнүн бөлдеми муну ошондо Коңгурбай айла таппай чыркырап чымын жаны чыркырап айтып турду буркурап айланайын кылыт кытайлар ушуп турган мадыкканда батырга айкырым найза салганга караан болуп бергин деп ажал жетсең өлгүн деп көргүлүктү көргүн деп айдап кирди Коңгурбай найза чабар ыктыны айбалта чабар мыктыны шайлап кирди Коңгурбай темир аркан торчонду тегиз канжар колчонду мадыккандай батырга караан болуп бергин деп алаккандай кыргызга найза сунуп өлгүн деп көргүлүктү көргүн деп ошо күндө Коңгурбай айдап турат көрдүңбү атаңдын көрү көп кытай жамгырда кылып жатартты өндүрдө кылып ок атты ошо күндө көп кытай туш-тушунан качырды айкырым найза салышты былчылдатып алышты ошол күндө карачы көрсө көңүл бөлүнүп көрүп турган адамга эки көзгө чаң толуп шилекейин жутууга кайран элдер зар болуп атаңдын көрү куу дүйнө башы челек кан болуп бүткөн бойдун барысы былкылдабай шал болуп ошол күндө карачы топурак учуп тоз болуп дүйнө жүзү козголуп чоң урушту салганда жерден чаңы бөлүнбөйт жерден бир тал көрүнбөйт асман ачык жер бир көк жердин бети карачы кылкылдаган кан болуп кылкылдаган жан болуп өлүп жаткан мындан көп тулбараттар ошондо туйлаганы мындан көп колу буттан айрылып ыйлаганы мындан көп аркы тери сулашып өлүп жаткан мындан көп көргүлүктү бул жерден көрүп жаткан мындан көп ошолорго карабай айкырым найза салышып былчылдашып алышып ат өлүгү тоо болуп эр өлүгү зоо болуп коктуларга кан толуп аттын белиң үзүлүп эрдин көзү сүзүлүп жатып калды көөлүк кумурскадай тизилип ошол күндө карачы боздоп жүргөн мындан көп атың өлүп калды деп өзүн алып ошондо коштоп жүргөн мындан көп атаңдын көрү дүйнө шок бүгүн бар да эртең жок деп ошондо карачы кейигени дагы бар ошолордун ичинде кайнап жаткан көп кытай тегеректеп ал деми чоң мүшкүлдү сал деми кыран тууган эрендер кыйын тууган берендер айкырым найза салышты алаккандай кыргыздан бири миңге татыган кыйын чыккан эри бар телегейи теңи бар билдин терисин кийгендер бири миңге тийгендер жарагын темир кийгендер жалгыз санга тийгендер чоң урушту салышты чоюлушуп чабышты алакандар жоюлуп колтуктун баары чоюлуп ошол күндө карачы былчылдашып урушса аркы терки турушса айкырым найза сунушса атың өлүп калганы жөөлөшүп күрөшүп атаңдын көрү куу дүйнө көрсө көңүл бөлүнүп агып жаткандай радай жер бетинде канды көр томолонгон башты көр чубалып жаткан чачты көр аты өлүп зыркырап колу буттан айрылып чымын жаны чыркырап ыйлап жаткан жанды көр уну ошондо карачы көрсө көңүл бөлүнүп ало экенин Коңгурбай алтындан чылбыр булкунтуп алгаратты жулкунтуп чоң урушту салыптыр толкуп жаткан кытайдын баарын айдап алыптыр ошол күндө береки 40 чоронун ичинде кыргыл баштап карысы 40 чоронун барысы ошол күндө карачы аксакалын жайкаган бак сүйөттү бакайган алда кирип аралап ошол күндө кытайдын канча жерин жаралап чоң урушту сал деми бер жагына караса көгүрап истон кийген көгөн асындын ат минген ак балтанын чубагы арстан бери булдагы аралап кирип согушка чоң урушту салганы мунун артын караса көрсө көңүл бөлүнүп баягы алтымыштын артыгы 40 чоронун кыйыны улаккандын сыргагы аралап кирип булдагы айкырып уруш салыптыр кайнап жаткан кытайдын кызыл сууда канын агызып ошол күндө карачы качпай туруп чабышып чоң урушту салыптыр улаккандын сыргактын алдындагы көкчебич этине кылып калыптыр этине келген союлгур өйдө төмөн жүгүрүп тизи жерге бүгүлүп ошол кезде кытайды кайран батыр жер сыргак
Enке işке келгенде ечинин катар тең сайып, эбир таяна бергенде эрендерин ыйлатып, тустарабы келгенде кылыч менен кыйратып, ошо күндө коңгурбай алапайын таба албай, эсиргакты көргөндө муну ошондо коңгурбай акыл эстен жаңылып, кайнап жаткан кытайлар туздуу жакка чачылып, арыстан турган кырк чоро арыстандай чамынып, чоң урушту салганда баягы ортодогу мадыккан толкуп жаткан көп кытай, кытайларын кырыптыр, алакандай кырк чоро ошондон айдап жүрүптүр, ителги тийген таандай, ошондон атыл экенин коңгурбай алапайын таба албай, ортодо турган мадыккан ошого караан болуп бара албай, тулпар болуп бура албай, Айкөл Манас батырга түздөп найза суна албай турган экен коңгурбай, көрсө көңүлү бөлүнүп, алтымыш санда миң мүшкүл коңгурбайга көрүнүп, муну ошондо карачы, Кытай каптап кеткенин баягы Мадыккан батыр көрдөмү, көргөндөрдө Мадыккан телегеи тең экен, кыйын тууган нер экен, Кытай качып кетти деп жалгыз сырап шашпастан, арты көз качпастан, ортодо жүрөт чабышып, былчылдашып алышып, ошол күндө кырк чоро толкуп жаткан Кытайдын калың колун ыйлатып, баарын тып-тыйпыл кылып кыйратып, ортодо Мадыккандай батырды ортого алып барысы, туз-туз жактан качырып, айкырып найза салышып, Мадыкканга жабылып, ошол күндө карачы, көрсө көңүл бөлүнүп, кыран турган Алмамбет күндүн көзүн жайлады, ошол күндө карачы, көрсө көңүл бөлүнүп, жайдын күнүн кышкылып, чоң мүшкүлдү салганда, кими жука Кытайлар кыңкылдаган кыз болуп, ошол күндө карачы, баары туз-туз жакка чачылып, атаңдын көрүп кудүйнө, ортодо турган Мадыккан телегеи тең экен, муну байкап карасаң, бендеден бөлөк сөзү бар, чекеде жалгыз көзү бар, кыйын тууган нер экен, Мадыкканды көргөндө Айкөл Манас кабылган, ак кулак өзүн бурду эле, ар жакка карап турду эле, бер жагынан кырк чоро каарданып күркүрөп, Мадыккандай батырга найза салды дүркүрөп, муну ошондо береки кыйын тууган нер экен, телегеи тең экен, чубак менен Алмамбет чууну катып салыптыр, айкырыкты салыптыр, Мадыккандай батырга айкырып найза салганда, экөө катар сайганда, эринен арт кетти, атаңдын көрүп кудүйнө, анын артын карасаң, катагандын кангосой, алайган көзү чолпондой, намыстанып калыптыр, катагандын кангосой, бардык күчүн салыптыр, ошол күндө күркүрөп, тоо көчкөндө дүркүрөп, айкырып найза салыптыр, ошондон үзөңгүдөн бут кетти, анын артын карасаң, Бакай менен Музбурчак экөө катар жетти эле, найза сайып өттү эле, экөө катар сайганда, тизгининен кол кетти, ошол күндө карачы, Айкөл Манас дүңгүрөп, көрсө көңүл бөлүнүп, тоодан учкан чоң таштай Айкөл Манас дүңгүрөп, алдындагы аккула карасаңга катыра, камчы салып батыра, айкырып найза салганда, тоодо кылып баякы Мадыккандай батырды көк буканын үстүнөн көмө коюп кетти эле, ажалың эми жетти эле, жерге түшкөн батырга, көгала калкан ойнотуп касиеттүү Бакайган, ойнотуп келип жетти эле, ошондо башын эле кезип кетти эле, жанар тоодой атылып, каракан кетип чачылып, муну ошондо көп Кытай алапайын таба албай, адамга акыл сала албай, бурдунун суусун тарта албай, ал экенин коңгурбай, ителгиде көзүнө ирмебей көзгө жаш алып, ошол күндө коңгурбай алапайын таба албай, Мадыккандан айрылып, канатынан кайрылып, ошол күндө чоң калча, Кытайды билген зор калча, өпкөлөп ыйлап тура албай, качып калган Кытайдын алтын оозун бура албай, алдынан барып тура албай, жайлап кирди коңгурбай, качканың менден өлдүң деп, кыргызды көздөй капта деп, айдап кирди коңгурбай, муну ошондо карачы, былчылдашып чабышты, аркы теги турушту, качпай туруп урушту, ким көргөн мындай жумушту, көктүн бети чаң болду, жердин бети кам болду, ат өлүгүң үйүлдү, ошо кезде карачы,
өлгөнгө канча журтту күйүндү, ошол күндө бир-эки аттын белиң үзүлдү, эрдин көзү сүзүлдү, эки көзгө чаң толду, шилекейин жутурга кайран эрлер зар болду, Айкөл Манас кабылдан, ошол күндө караса, калың колдун барысы былчылдашып чабышып, атың өлүп калганы, жөөлөшүп, күрөшүп, камыр кылып журушуп, бирин-бирин урушуп, качпай туруп чабышты, былчылдашып алышты, жамгырда кылып жаататып, өндөрдө кылып ок атып, жалпы бары турганда, Айкөл Манас кабылдан, алдындагы аккула, аттын оозун бурду эле, эми карап турду эле, тетиги төнгөн тоонун урчукта, дүмүрөгөн тумшукта, ал экенин коңгурбай, алдынан чыгып калды эле, муну ошону көргөндө, томого тарткан бүркүттөй, толгонуп батыр алды эми, арыстандай күркүрөп, коңдонуп батыр алды эми, ат үстүндөн ошо кез оңдонуп батыр алды эми, Коңгурбайды көргөндө качырын найза салды эми, муну ошондо Коңгурбай Айкөл Манас батырга ысыгына тура албай, карына чыдабай, Ер Манасты караса, карап турса бир киши, бир караса миң киши, алдын сала бергенде ажылдардын түрү бар, артын сала бергенде арыстандын түрү бар, 6000 эрдин сүрү бар. Муну көргөн Коңгурбай алапайын таба албай, адамга акыл сала албай, алдындагы алгарага жалынып, айланайын алгара, баштын жерге сала көр, аркарда сала көр, жеткизбестен кете көр, 12 кандын баякы 40 эшиктүү бежинге эптеп барып жете көр, деп ошентип жалынса, алдындагы алгара арышын кенен таштады, кара жерге ошо кез туягын келип мылгытып, аянбастан жүгүрүп, аңтарылып кара жер арт жагында бүгүлүп, ошо кезде Коңгурбай Ер Манастан качыптыр, аянбай жандан түңүлүп, алдындагы аккула олбуй-солбуй камчылап, Айкөл Манас кабылдан Коңгурбайдын артынан каарданып бакырып, ошондо Коңгурбай алапайын таба албай, Ер Манасты көргөндө качырын найза сала албай турган экен Коңгурбай, эми байкап караса, атаң көрү коңдөрү, кылымды билген чоң төрү, Айкөл Манас батырдын бурунтан байкап көрүптүр, басыраак көрүп алыптыр, акылынан шашыптыр, чукул көрүп калганда, колдогон бир тогуз колтугунан алыптыр, кара чар кабылдан жөлөгөнү бир тогуз жөлөп жүрүп калыптыр, колдогонун ошо кез кырчилтендин барысы, Айкөл Манас батырды колдоп жүрүп алганы, алып карагыш үстүндөн айланта бутту салганы, муну көргөн Коңгурбай алапайын таба албай, Ер Манасты көргөндө адамга акыл сала албай, алдындагы алгарага жалынып, мойнунан кармап кучактап, көзүнүн жашы бурчактап, айланайын алгара, ушул турган бежинге эптеп барып жете көр, жеткизбестен кете көр, териңди суудай сыга көр, ушу турган бир-эки ашып шашып чыга көр, деп ошондо карачы алдындагы буданга олбуй-солбуй камчырды, оң тетири теминди. Муну көргөн Ер Манас качпа коңур качпа деп, акылыңдан шашпа деп, кыран болсоң ер болсоң, телеге тең болсоң, ушу турган бир-эки чоң урушту салгын деп, ошо күндө карачы ээн таллаң эл жокто, арага түшөр шер жокто, ат үстүнөн чабышып, бир кумардан каналык, өйүз-бүйүз турушуп, айкырым найза сунушуп, чоң урушту салалык, айланайын Коңгурбай, деп ошондо Ер Манас алдындагы аккула олбуй-солбуй камчырып, аккуладай тулпардын жайып оозун таштады, ошо күндө карачы чоң дүмбөктү баштады, алдындагы аккула туягы жерге илинбей, чуркаганы билинбей, кайран жеңен каныкей, таптап койгон кезеккен, ошо күндө аккула этине келип калыптыр, этине келген жарыктык, ошо күндө карачы башты жерге салыптыр, Коңгурбайдын артынан жетейин деп калыптыр, муну
ошондо карачы көрсө көңүл бөлүнүп, Коңгурбайдай батырга төгөнгөн тоонун урчукта, дүмүрөйгөн тумшукта айкырым найза сун деми, ошо күндө коңгурду айкырым найза ур деми, кыран турган Коңгурбай найзакерден мыкты кул, жонун айласын билген мыкты кул, Манастай батырдын айкырым найза салганда кагып ийин найзасын ортосунан чап деми, муну ошондо карачы бир эсебин тап деми, атаңдын көрү калчаны түпетектен алсам деп, тартып жыгып салсам деп, артынан кууп алыптыр. Кызыккан бойдон Манас каканчынын бежинге жарым чакырым калыптыр. Эми кирип кетишке, муну ошондон Калмамбет Манасты көргөндө кое бербей булкунтуп, кармап алып жулкунтуп, Айкөл Манас кабылдан эми байкап карасам, ачуу шайтан акылдос, акылыңа акыл кош, каканчынын бежинге эми жетип барганда, эми байкап караса, көрсө көңүл бөлүнөт, ушут турган Коңгурбай качан болсо калчанын качып жүргөн адаты, каканчынын бежинге акырып кирип барганда, чоң урушту салганда, чоң капкасын жаппайбы, башыңа балта чаппайбы, бир эсебиң таппайбы, ала кандай кыргызым, ошондон азап тартып калбайбы, айланайын Манас балбандарга салбайбы, эси жоктун айынан Эсилжан өлүп жатпайбы, деп ошондо карачы Айкөл Манас батырды кое бербей булкунтуп, кое бербей жулкунтуп, эл өлгөндөй булкунтуп, муну ошондо Манас кое бер деп жулкунуп, муну ошентип турганда Андалмамбет кеп айтат: оңбой кал Манас, оңбой кал, эзелдең эки болбой кал, качан болсо тиле албай көргөзмөк болдуң гордукту, салмак болдуң зордукту, ушут турган көп Кытай бир эсебиң табат деп, башыңды өлө чабат деп, муну ошондо карачы тулпар озун бур деми, атаңдын көрүң Манас, ачуу шайтан акылдос, акылыңа акыл кош, деп ошондон Калмамбет билбегенин билгизип, Айкөл Манас батырды жетелеп жолго киргизип, ошол күндөн Манас телегеи тең Манас, калайыкка келгенде, калайыкты көргөндө, муну ошондо көп Кытай качкан экен дыркырап, чымын жаны чыркырап, Айкөл Манас кабылдан эми байкап карасаң, көңүлдү бөлүнтүп, арстан туусун орнотуп, жиналган элин топтотуп, өлгөндөрүн жоктотуп, өлгөнүнөн калганын, өчкөнүнөн тамганын, ошо күндө карасы өңкөй кыргыз балдарын азыр жыйнап ал деми, аңеме дүккөн сал деми, үзөңгүзүн теңдешип, жалпы журтун элдешип, ошо күнү кеңешип, эми байкап караса өлгөндөрдүн баарысын ошо күндөн издетип, Айкөл Манас кабылдан 10 башы менен 100 башы, 50 башы, 1000 башы баарын жыйнап алганы, элди катка салганы, катагандын кан кошой, эл эсебин алганы, эштектердин жамгырчы элди катка салганы, ошол күндө баарысы элди жыйнап алганы, кеп тортого салышты, ошо күндө калың журт ошондо туу түбүнө чогулуп, ошо күнү чогулушуп калышты.